Саламатсызбы, урматтуу мугалимдер. Мен силерге бүгүн Zoom программасы менен иштөөнү үйрөтөм. Zoom программасы негизи конференция үчүн чыгарылган. Бул мисалы компьютерден лекция же болбосо башка нерселерди өткөзсөңүз, демонстральный экран бар, ошол менен башкарып көрсөтүп, окуучуларга сурооңуздар барбы деп суроо берип, суроолорго жооп алып, ушундай нерселер аткаранга мүмкүнчүлүк туудурат. Негизи Zoom программасынын ограничениясы азыр 40 мүнөт. 40 мүнөт өтсөңүздөр болот. 40 мүнөттөн кийин кайра чыгып кетет. Кайра башынан кирип, ушундай кыласыз, иштетип кете бересиз кайра 40 мүнөт. Ал үчүн бизге эмне керек? Биринчи Google Chrome'га киребиз. Google Chrome'дон скачать Windows 10. Скачать Zoom для Windows деп жазып, ушул жерден бесплатно деген жерди басабыз. Клик. Басып туруп, ушул жерден скачатты басабыз. Скачатты басканда мен уже көчүрүп бүткөнмүн бул нерсени. Zoom программасы менен көчүрүп бүткөнмүн. Ошого азыр мен телефондогусун көрсөтөм. Мен көчүрүп установка кылып бүттүм. Менде мынакей Zoom деген программа ушул бар. Азыр мындагы көрсөтөм. Эми телефонго кантип установка кылабыз, ошону көрсөтөм. Телефонго установка кылуу үчүн мен телефондун өзүнүн атайын программасын көчүрдүм. Мынакей, как положено, менин Android телефонум. Чүнүкү баарында эле ушундай телефон болот. Телефондон Play Marketке киребиз. Play Marketке кирип, ушул жерге жазабыз. Zoom деп жазып Enter бассаңар, телефондон чыгат. Ушул приложение болот. Бизге керектүү конференцияга керектүү болгон приложение. Установканы басабыз. Принять. Жыйырма 5 мегабайт болгону. Азыр интернеттен көчүрүп жатат. Бул жерде мына приложениени установка кылып турат. Эскертип өтүп кетсем, мендеги бул мына телефондун программасы. Бул телефон обычный эле. Бул компьютерден башкарылат деп ойлогула. Бул телефондун артында турат азыр. Силерге түшүнүктүү болуш үчүн мен буну ушул телефондон кылып кеттим. Телефон менен компьютерди башкарууда ошол TimeWare деген программаны колдондум. Аны башкаруу үчүн керек. Мына Zoom программасы установка болуп бүттү. Эми буну ачабыз. Открыть. Zoom программасы азыр бул телефондон ачылып турат. Эскертип өтүп кетсем. Выйти в конференция деп турат. Азыр биз минус басып туруп, эми компьютердин версиясына өтөбүз. Компьютер менен установка кылганмын. Zoom Start Zoom. Бул жерде новая конференция деген бар. Басабыз. Кнопканы басып туруп, мынакей Zoom интерфейсинда өзү ара мындай экран ачылды. Мынакей. Ушул жерден Zoom программасына киргенден кийин пригласить деген знак бар. Ушул кнопканы бир бассаңыздар, копировать URL деген бар. Ушуну бир басабыз. Мына копировать болду эми. Бул жерден X'ти басабыз дагы. Бул ссылка азыр мен копировать кылган. Бул
каалаган нерсеге вставить кылсаңыздар болот. Мисалы мен бул жерден текстовый документке ачып туруп, zoom деп ачып койдум. Папканын ичине кирип туруп, ушул жерге ачтым. Бул ссылка көрдүңүздөр, өзүңүздөр мындай copyright кылып туруп эле. Буну каалаган нерседен жөнөтсөңүздөр болот. Мисалы, веб WhatsAppка жөнөтсөңүздөр болот. Веб WhatsApp. Бул жерде өзүмдүн тагыма жөнөтүп берейин. Мындай бул жерге коюп туруп, мына вставить басып койсоң болот. Отправить басабыз. Мынакей. Эми бул SMS баягы жанагы телефонго кетти. Телефонго эмес, эми тагыма кетти. Эми түшүндүргөнгө эле бул нерсе. Бул Android телефон ал нерсени жөнөттү. Мисалы, Android телефонду мен жөнөттүм да, азыр бир эле WhatsApp'та отурам, тилекке каршы. Ушул Zoom'ду мына бир бассам, Zoom кайсыл программанын негизинде ачайын деп суроо берип атат. Биз Zoom программасында деген басабыз. Өзүнө эле бир басып коебуз. Же болбосо только один раз деген бир басып койсоңуз тарт болот азыр. Башты имя, атыңызды жазыңыз деп атат. Бул жерге мисалы ким деп жазсам экен? Куба деп бул жерден эле жазайын. Куба телефон деп жаздым. Окту бастым. Бул азыр мына Куба телефон уже туташты деп айтып турат. Бул жерде Куба телефон жанып турат деп атат. Бул уже үн кайтарып баштады. Бул телефон да, менде компьютер. Эгерде бул видеосун тамызып койсом, менде видеоролик болуп жатат азыр. Телефондосун көрөбүз. Мына видеону бассак, телефонум чыгат. Мен телефонум терезеде турганда байланыштуу. Бул жерде компьютер азыр телефон алам. Бул менин телефонум. Бул башкарууда мен азыр микрофонду өчүрүп салгам. Тамыздым. Бул жерден тамыз койсоңуздар болот. Видеону өчүрөм. Эми Zoom программасынын компьютердеги бөлүмүнө өтөбүз. Окей. Бул жерде мына чоң экранды ачабыз дагы. Азыр бул телефон, бул болсо менмин, админ. Мен микрофонумду өчүрүп койгом, себеби менде видео ролик запись кылып кетип атам. Ошол үчүн телефондо болсо запись болуп турат. Эми бул Zoom программасы бизге кандай мүмкүнчүлүктөр берет, ошону билебиз. Бул жерден управлять участником деген бассак, бул жерде эки эле адам бар, участник бар. Биринчиси Кубанычь Сүйүнбай уулу, бул мен. Анан Куба телефон, бул менин телефонум.
Бул жерде администратор болот, организатор десем. Бул жерден звуктарды, микрофондорду өчүрүп салсак болот. Мына бир клик менен өчүрүп салабыз. Анан бул көрүп турган адам өзүнүн микрофонун өзү тамызып алганга да мүмкүнчүлүк болот. Басып койсок ачылып калат. Ушундай мүмкүнчүлүк, бул биринчи мүмкүнчүлүк. Бул кандай адамдарга кандай мүмкүнчүлүк берет? Окуучуларга микрофонун тамызып туруп мугалимине суроо берет. Эжеке, бул жерде ушундайбы деп суроолорун берет. Кайра микрофонду өчүрүп коет. Суроосун берип, кайра өчүрүп койгонго мүмкүнчүлүк берет. Сүйлөп туруп кайра өчүрүп коет микрофонун. Эми Zoom программасын кененирээк түшүндүрүп кетсем, демонстрация экран деген бөлүк бар. Бул жерден биринчи биз мисалы сабак өтө турган болсок, онлайн өтөбүзбү, же болбосо интернеттен сабак өтөбүзбү, же болбосо китеп, өзүбүздө даяр китептер барбы? Китептерди ача турган болсок, мисалы менде мына PowerPoint'те жасалган кыргыздардын мына открыть кылабыз. Мен мугалим боло турган болсом, маалыматтардын бүт баарын даярдап койгом. Мына даяр маалыматты ачтым. Эми азыр F5'ти басуудан алдын Zoom'га кирем дагы. Демонстрация экран деген бөлүктү басам. Бул жерде мынакей. Кыргыздардын маданияты деп турат. Ушул бөлүмгө бир басып туруп, мына совместное использование деген бир басабыз. Бир клик. Эми азыр мен басып турган бөлүмдү мен участниктерим көрүп турат. Мынакей. Бир эле участник турат бул жерде. Ошол азыр Куба телефон деген мен кылып турган ишимди көрүп турат. Азыр F5'ти бассам, видеоролик башталды. Мынакей. Идентификатор 843 474 989. Участник көрүп турат азыр мени. Мен ушул өзүмдүн сабагым өтүп кете берем, презентация сүйлөп. Эгерде окуучуларда же студенттерде суроо боло турган болсо, алар микрофонун тамызып суроолорун берише берет. Мына телефон боло турган болсо, звук тамызып, микрофон тамызып, агай же болбосо эжеке кыргыздар жана тарыхты, кыргыздардын маданияты ал эмне деп суроо берип туруп, кайра микрофонду өчүрүп койсо болот. Анан мен бул жерден суроолоруна так жооп бере берем. Себеби менде микрофон тамызып деле койсом болот. Азыр менде видеоролик кетип жатканына байланыштуу мен буну өчүрүп турганга мажбурмун. Эжеке, мугалим сабак өтүп кете берет. Ложный маданият деген эмне? Маданият бир нече ыкмалдарга ээ болгон маданият деп ушундай нерселерди өтүп кете берет, түшүндүрүп кете берет. Анан бул демонстрирование экран бир жери бар. Мен өзүм демонстрирование экранга берилген бөлүктөн чыгып кетсем, эгерде PowerPoint'тан чыгып кетсем, уже токтоп калат. Продолжитти бассам, кайра PowerPoint'ка өтүп калат. Мынакей. Ошол үчүн эгер башка жерге өтө турган болсоңуздар, же болбосо сайттан сабак берем десеңер, бул жерге басып сайттарды жазганда, мисалы окума чекит KG. Антивирустун жок шетин. Предметтери. Китептер. Азыр мен бул жерде ушул сайтта турганымды демонстрирование экран көрбөй атат. Себеби ал наркы бөлүктө калып кеткен, PowerPoint'та калып кеткен. Мен продолжить бассам, PowerPoint'ка келет. Свернуть кылсам, пауза болуп калат. Новое демонстрирование экран кылып туруп, бул жерде мен кайсыл бөлүктө турган болсом, ошол жерге басышым керек галочканы. Билим берүү жана илим деген нерселерде. Совместный бассам, азыр эми демонстрирование экран буну көрүп турат. Азыр көрсөтөм. Дайыркы телефондон көрөм дагы. Бул жерде азыр
Бул жерде азыр мен билим берүү жана илим министрлиги мектептерге 5-6 класстын окуучулары үчүн чыгарылган жаңы окуу китептери түшө баштады деген нерсени окуп турам. Видеороликтасын кылып койдум азыр. Микрофонду да өчүрүп койсом болот. Окуучулар мугалим аткарып турган иш аракеттерди толук берип тура берет. Ага мен мүмкүнчүлүктүү демонстрация экран деген басып койгонмун. Микрофондоруну жагып, суроолорун берип, кайра микрофондорун өчүрүп койсо болот. Бул жерде мен демонстрация экранда мына сабагым өтүп кетти. Паузаны бассам, демонстрация экран пауза болуп калат, токтоп калат. Кайра бассам, ушул жер көрүнүп турат. Мына окуучуларга көрүнүп кетет. Эгерде мен ал жерден эмес, башка, мисалы, Word документтерди ачайын эми, түшүндүрүп кетейин. Назикежеке. Lesson 14. Мисалы, Lesson 14-тү ачкан болсом, мен MySQL деген программа бул. Лекциясы. Буну азыр демонстрация экран көрбөй атат. Себеби трансляция, новая трансляция, Word, совместное использование. Ушуну бассам, мынакей азыр эми участниктер көрүп турат. Азыр менде бир эле участник бар, тилекке каршы. Анан бул Zoom'дун өтө эле чоң мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул башка программаларга караганда 40ка чейин, же болбосо 80ге чейин окуучуларды, же болбосо студенттерди, участниктерди кабыл алат. 80 студент бир абалда сүйлөгөнгө да укугу бар, бир абалда видео наблюдение, видеосун тамызып койгонго да укугу бар да, аларды тамызса болот. Сиз аларды көрүп турасыз. Бул жерден видеосун өчүрүп койсоңуз деле болот, админсиз да. На разрешить участник выключать свой звук. Эгерде сиздин участниктер сиздин микрофонуңузду же болбосо видеоңузду өчүрүп коёткан болсо, ошол жерден разрешить алып коесуз. Себеби сиз организаторсуз. Ошол жерден сабактарыңызды Word документтерден өтүп кете бересиз, түшүндүрүп, бул мындай деп түшүндүрүп кете бересиз, математика, информатика, каалаган нерсени. Негизи ушул новая демонстрация экран дегенди унутуп калбашыңыз керек, себеби бул жерден свернуть кылганыңызда демонстрация токтоп калат. Продолжить бассаңыз кайра ошол жерге өтүп калат. Сыртында жашыл цветте мындай рамка турат го. Ошол демонстрация болуп турган экранды көрсөтөт. Чоңойтсоңуз чоңойтот, кичине болсоңуз кичинейтет. Ошол. Анан белгилеп өтүп кетүү үчүн нерсе, Zoom программасын азыр бул жерден өчүрүп коеюн. Бул жерден выйти деген бар. Выйтини бассаңыз, ал жер чыгып кетти. Демонстрациядан чыгып кетти. Эми эскертип кетүү үчүн нерсе, админ же болбосо организатор кандайдыр бир нерсени аткаратаган болсо, ал нерсеге биринчи видеоролик же болбосо мына трансляцияны аткаруу үчүн ал адам биринчи регистрациядан өтүүсү зарыл. Мен азыр бул регистрация болгонмун. Кейжи куба болуп турат. Буну свернуть кылып турайын. Бул жерде азыр мен телефондун бөлүмүндө турам. Регистрацияны басышым керек. Себеби мен трансляцияны баштайт менмин. Бул жерге почтаны жазабыз. ref80 mail.ru. Телефонда кемде? Кубаныч. Фамилия. Мисалы Абдраимов деп коеюн. Абдраимов. Галочканы басабыз. Дальшени басабыз. Бул азыр электрондук поштага SMS кетти. Бул жерден Google'га киребиз. mail.ru. Mail.ru'дан добавить почту.
ушул жерден почтаны ref 8500 mail.ru ref 8500 mail.ru парольду теребиз. Паролум бар, өзүм даяр почтам бар да. Ар бириңиздерде почта болсо керек. Ошол почтага SMS кетет. Мына Zoom программасына регистрация кылганда электрондук почтага регистрация кылынат. Ал электрондук почтага SMS барат. Азыр SMS бул жерден көрсөтөм силерге. Окей. Zoom. Активируйте свой учетный запись. Учетный запись турат. Ушуга басабыз бир кнопканы. Басып активировать бир басабыз. Галочканы. Бул жерге каалагандай пароль койсок болот. Мисалы мен 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Обычный эле пароль койдум. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9га чейин койдум. Продолжитти бастым. Чоң тамгандан кошуп коюш керек экен. Алдына чоң англис тилинде А кылып койдум. А. Продолжитти басабыз. Адан алдындагы жылдызчаны коюп койдум. Символго. Знак дейт. Цифра. Жерге өзүм пароль коем. Мисалы мен азыр парольго А Куба 98 кылып туруп койдум. Продолжить басып кеттим. Бул жөн эле силерге түшүндүрүү үчүн. Пропустить этот шаг кылабыз. Бул башка нерселерге, приглашениеге. Чакырганга, башка адамдар чакырганга болот. Начать конференция сейчас дейт. Жок, мен азыр башташым керек эмес. Мынакей. Ачылды. Ref 8500 mail.ru болду. Эми буну максимальный число дейт, конференция дейт 100 экен. Азыр менде бир конференция ачаткан болсо, мага катышуучулардын саны 100гө чейин жетет. Саат турлап коем. Себеби башка адамдарды чакырганда саатыңыз туура болсо, ошол бирдей убакытта бардыңар киресиңер. Биз Кыргызстан. Кыргызстан. Кыргызстан болуш керек. +6 болуш керек эле го. Эгерде Кыргызстан болбосо +6га коюп кое беребиз Алматыга. Кыргызстан, Бишкек. Тирек каршы бул жерде жок экен. Алматыга коюп кое беребиз, +6 болуп турат го. Тел русский болуп турасың азыр. Эми телефонго өтөбүз. Android телефонго. Уже почта келди, так келди. Бул жерге жазабыз. Эми пароль баягы аккаунт ref 8500 mail.ru болгон. Парольго А Куба 98 Обычный эле пароль. Бул жөн эле сиздерге түшүндүрүп кетүү үчүн. Бул жерде ачты. Эми бул жерден конференцияны ачсак болот. Мисалы конференция. Мен азыр телефон бөлүмүндө турам.
Видео выключить. Идентификатор PM дейт. Начать конференция. Конференцияны мен азыр баштадым. Азыр телефон сыртта нарыкта айнекте турганына байланыштуу кыла берет. Мынакей. Ачты. Бул жерден мен микрофонумду өчүрүп койсом болот. Видеону деле өчүрүп турайын же түшүндүргөнгө кылат. Телефондон участниктерди пригласить этиш керек эми. Микрофон өчүп турат. Телефон койдум. Пригласить дегенде турат. Ар кандай нерседен бассаңыздар болот. Азыр копировать кылабыз биз. Ошондо ссылка стоп кылат. Eskisini өчүп салам. Анан жаңысын рестарт кылсаңыздар кетти. Кеткенден кийин ушул галочкага азыр бир басканадан прямой эфирге чыгат азыр. Трансляцияга кирет. Мисалы мен буну компьютерден өзүнөн кылам. Компьютерден ушул жерден басам дагы. Ссылканы бир бассам, менде компьютерден азыр кайсыл программа аркылуу Zoom'ду ачайын деп атат. Менде открыть с помощью Zoom'дан ач дейм. Zoom'дун өзүнөн ач дейм. Мен себеби Windows'ко установка кылгам Zoom программасын. Открыть басам. Открытты басканда сразу трансляцияга соединение болот, пароль да өзү кошот. Себеби мен ссылканы жөнөткөнүмө байланыштуу, ошондо байланышты. Менин телефонум Банч Абдрайымов болуп калыптыр азыр. Бул менин трансляциям, анан телефондук. Азыр бул жерде Zoom программасы телефонду ачканмын. Мынакей. Кирди. Кубаныч Абдрайымов организатор, бул телефондон ачылган. А бул болсо менин компьютеримдегиси. Назатты басып. Мынакей. Тилекке каршы мен азыр бул жерден видеону жандыра албайм. Себеби менде азыр Zoom программасында видео роликту тамызганга мүмкүнчүлүк жок. Менде экран запись кылганына байланыштуу видеону баса албайм. Бирок сиздерде мүмкүнчүлүк болот, себеби видео запись кылбайсыңар силер башкаруудан болот. Демонстральный экран бул телефонумдагысы, ал эми бул компьютерде экен, ал телефондо болсо. Совместное использование. Бул жерден бассак, телефондон бул досканы бассаңыздар болот. Демонстральный экран. Негизи мугалимдер телефондон эмес, компьютерден сабап бергени жакшы. Себеби компьютерден сабап берсе, демонстральный экран ушул телефонго караганда көп мүмкүнчүлүктөр бар. Zoom программасында эки микрофон бири-бирине карама-каршылык байланыштуу үн кайтарып турат. Мен өчүрүп койдум азыр. Ошентип бири-бирине байланыштырса болот. Мынакей.
ошол нерселерди аткардык. Бүгүн көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Talk to me.